Кыргыз эли өлкө желегин желбиретип намыска жараган спортчулардан колгур эмес. Алар аз да болсо спорттун өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келүүдө. Мурдакы көрсөтүүлөрдө Захар Көчкөнбаев агайдын чемпион балдары тууралуу айткан болсок, бүгүн өзүнүн эмгек жолуна токтолобуз. Захар Көчкөнбаев 1979 жылы Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Чоң спортко 1998 жылы машыктыруучусу Абдумалик Айтиев алып келген. 2002 жылы Красноярск шаарындагы студенттер арасында өткөн эл аралык турнирде жеңүүчү аталып, бир канча мелдештерге катышкан. Андан кийин 98ден бери баштап тренировка кылып, алар менен чогуу көп турнирлерге барганбыз. Анда бизде баягында спонсор деген нерсе эчтеке жок эле. Biz özümüzün akçabız menен, özümüzün күчүбүз менен барып тренировка кылып жүргөнбүз да. Андан кийин баягы 2-3 жылдын ичинде мен баягы Кудайга шүгүр агайларды подводить этпей дегенде баягы орусча айткандай мен боксташып жүргөм да. Каарманыбыз машыктыруучусу Абдумалик Айтиевдин чакыруусу менен 2011 жылы Ошко келип шаардагы залдардын биринде ишин баштайт. Учурда 100гө чукул баланын машыктыруучусу. Ар бир жасаган кыймылын кайталаган баланы карап, келечекте чоң спортчу чыгарына ишенесиң. Агайдын колунда 3 жылдан бери тарбияланып келе жаткан Бектур келечекте дүйнө чемпиону болууну самайт. Жана ал даражага жетүүгө аракети күч. Биз 2-3 жылдан бери тренировка кылып келебиз. Агайыбыз бизге ар дайым жакшы тренировка кылып, көчөдө жакшы жүрүп, ар дайым чоң-чоң ийгиликтерге жетишибизди каалап, ушундай көптөгөн жерлерге апарып, республиканы айланып, ушинтип чыгып жүрөбүз. Биз дагы эми тилегибиз ушу Кыргызстандын желегин желбиреткибиз келет. Ошо агайыбыз ар дайым ошондой жакшы нерселерге үндөп келет. Каарманыбыз машыктырып даярдаган балдар эл аралык мелдештерде бир нече жолу Кыргызстандын желегин желбиретип кайтышкан. Алардын ар бир ийгилиги спортчуга, дагы да болсо эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтөт. Ошо азыр поколенияда поколение жаш балдардын арасында менин азыр окуучуларым чыгып атат. 2002-2003 жылкы балдар бар. Алар дагы көп жерге барып келдик, көлгө барып келдик, рыбачы, балыкчыга барып келдик. Ошол жерден көп жерде турнирлерде жакшы ийгиликтер менен келгенбиз да. Дальнейшем биз дагы азыр аракет кылып атабыз. Мына Акылбек Улайбек деген балам бар, 99-жылкы. Кече чемпионат мирага барып келген бала. Ошону кийинки олимпиадага даярдагенге аракет кылып атабыз да. Бир караганда эркектей көрүнгөн бул кызыбыз бокс боюнча Кыргыз Республикасынын 3 жолку чемпиону. Мындай ийгиликтерге жетүүдө машыктыруучусунун салымы чоң. Күндө келебиз, тренировка күндө. 2 саат, 3 саат, тренер менен 2 саат, өзүбүзчө да иштейбиз 1 саат. 3 саат тренировка күндө. Мен бул агайга 9 жашында келип машыгып баштагам. Эң биринчиден өзү кызыгыш керек. Кызыкса, сабак бул жака келип аракет кылып күндө. Аракет кылса берекет берет. Бардык адам аракет кылса. Бокс менен машыккан бала башкаларга салыштырмалуу күчтүү жана эрктүү келишет. Ошондуктан спорттун бул түрүн тандаган адам ар дайым өзүн коомдук жайларда жакшы алып жүрүүсү шарт. Мушташка аракет кылып сен качып кет. Же мында бурулуп эле өтүп кет. И всё. Билет сезип атасың, сен аны бир урасың, болду, жыгылып калат. Керек эмес ал нерсе сага. Просто өтүп кет и всё. Мен балдарга көбүнө айтып түшүндүрүп келем бул нерсени. Рингде көрсөт өзүңдү. Рингде көрсөт, бардыгы сени уважать этет. Каарманыбыздын алдыдагы максаты жаштарды спортко тартуу. Анын ар бир жасаган аракети да ушул багытта. Айчурок Каныбек кызы, Дарика Жаныбек кызы, Эмилбек Каныбеков, Таң нуру программасы.